Бүгүн 13 августта Сокулук районундагы айылдардын тургундары өкмөт үйүнүн алдына чыгышты. Алар суга суу баарына тегиз жетпей жатканына нааразы. Бизге очередь келгенде уже мына ат Башинскийде суу түшүп кетет. Азыр мына ат Башинскийде кече түндөсү 4 куб суу турган. Азыр 1 куб суу келип атат. Кайка кеткени белгисиз? Белгисиз мыналар. Азыр эмне деп жооп берип атышат? Кайка кетти десеңиз. Бирөөлөрдөн алып атабыз, башка райондордон алып атат деп алып койду суубузду кайтарып дейт. Бул момент эле түшүп кетпейт да суу. Акырын барып түшөт. Bir günün içinde 3 kup su жок болуп кетти ошондо, болжол менен. Bir gün эмес, түнү менен уже жок болуп кетти. Эртең менен таң атканда келсе уже 1 купка түшүп калды. Бул кантип түшөт? Азыр көрүнүштөр азайды, суук болуп калды. Ортодо койдо 30 куптан ашпайды. Акырын кел базаябы? Же кокус эле түшүп кетет. Русловодо суу түгөндү, 0. Азыр толтуруп атабыз. 2 күндө кайра аласыңар. Ушундай деп айт. 3 күнгө чейин толтурсун, анан баарына беребиз. Токатырын сен алышты бекитсең, акырын барып азаябы суу. Русловой сактагычта суу түгөндү түнчүндө. Эмне кылдыңыз? Сен алышты. Резко токтоду, всё жок. Бирек саатын иште. Русловодо сактагычта жок да суу. Азыр толтуруп атабыз, подпитка болот, аласыңар, всё. Жок, бир жол эмес, 3 күн ичинде аласыңар. Эмне кылбайсыңар, эмне кылдыңыз? Болсо берет электе, жок болчу. Жок, бизге очерет боюнча өйдө жакта теге, батиктегилер. Эмнеге берип атасыңар, алар жаап баштабы. Биз айттык, түшүндүрүп, бергиле, ылдый жакка да керек деп. Баарына түшүндүрүп атабыз. Азыр айтып атат, 3 күн жабасыз, 3 күнөн кара бересиз, аласыңар. Az Жанжар Айлөкөлдө 3 күн суу беришти. 3 күнгө уже жаап салышты. 3 күн очерет өтүп кеткенде, кара суу бергенде алар да аз айтып атпайбы, ошону перераспределение кылып бересиздер. Албаганыңар да аласыңар. Биз киришебиз, өкмөт иштесе суу чарбасы киришет. Макулбу? Анда ошо бербейдер. Кандай барбайт, ушуну айта бересиңер. Иштеп атса да иштеп кетесиңер. Конечно, силердин ички проблемаларга барбайт да. Эми барсын деп атам. Барсын. Ага чейин эмнеге барат? Өзгөрчө чыгарасыңар да, турабы? 100 жаңыкпакта өзгөрдүкү да. Внутренний сетьте, турабы? Эми азыр мен балдарды жиберейин. Хорошо, ошого барып иште көзөмөлдөп берилет. Мисалы башындагылар 2 иштеш керек дейм. Алып иштеш, алып иштеш керек. Bir полистакылар ким болот? Алмасын. Алмасын. Байке болашпы. Бизге 3 канасында деп кетпесин, сураңыз. 7-ден өткөрүп берсин, биз ошосуну жеткирип алабыз. Балдарды ошо ички ишлердин проблемаларга киргизем мына. Ладно, бурун 8 куб айтып кет, 9 куб айтып причина жок андан. Бизге азыркы момент, данный момент 3 куб сууну алып берсин, 4 айлык өтүп биз өзүбүз бөлүп алабыз. Мен сизге айтып атпайм, кантип биз кубду айтабыз. Жок, ошону айтып атпайм. Өткөндө суу бар болчу да. Анда билесиз, 8-7-ни кармап бердик. Акыркы жолу репортер келди, журналисттер келди, билесиз, 20 күн мурун. Анда айттык, мына 5 кубду кармап беребиз деп. 5 кубду кармап бердик ал кезде, бар болчу суу. Ал бар. Азыр эми бар сууну биз кантип байта беребиз деп, бербейбиз деп айтабыз. Азырчы мисалы. Азыр суу жок болуп атпайбы? Азыр ортодо кой түштү суу. 1.8 деген суу. Анан кийин алар жак суусун салып атабыз, байке жардамга. Ал жакта да ушундай туугандар чогулду жаңы эле. Аларга туура түшүндүрдүк, Сокуловский район бар, тиги Аламинский район бар. Жардам бер, туура түшүнүп тургула. 3-4 суткада бир сууңарды алып туралы подпиткага. Русловой подпиткага. То есть Аламинский районду, Сокуловский районду камсыз кылалы деп. Ал жакта кукуруза бар, кызылча бар, овощ цифра бар, ошолордун баарын сугарып алалы деп. По мере возможности. Азыр биз точный кубду айта албайбыз. Анда түштөн кийин кайра чогулабыз анда. Жок, ошону айтып атам. Биз по мере возможности кармап беребиз. Возможно, может 4 кубду кармап беребиз. Биз айта албайбыз. Эми болгон сууну контролдоп берели азыр. Урматтуу туугандар, өзүбүз албайлы азыр. Карайлы дагы жакшынакай биз жумушка келишели карайлы. Тура берели. Эми точный айта албайбыз, бул эми баягы барып тиги кирпич жүктөп келгенде эмес да, суу болуп атпайбы? Биз точный айта албай атабыз. Өткөндө точный айтканбыз, анткени суу бар болчу, запас бар болчу. Орто койду буруп атканбыз, чоң кеминди буруп атканбыз. Азыр водопровод по мере возможности сууңар көтөрүлөт. Ошол эле. Мындай болот десем, бизге төркү баштан 9-9 поход бөлүнөт. Ооба.
Нижний очерединде суу жок. Тиги 2 айылга болуп атат. Повторный айланып Нижнийге келгенде кайра суу жок да. Бирде мафия болуп, жаңы жер менен пактага кетип атат. Бизге берилбейт атат очередибизде. Стабилдә кармаганга аракет кылып атат. Бизге бербейт. Аяка бурбайт атат. Мындай, укуга. Бул силердин ички проблема турабы, ички распределение. Ошол вадик бизге бербейт атат. Силер ошону бөлүштүрө албасаңар, Ким вадик? анда бияк керек. Жыргал деп жаңы жерде. Жыргал билбейт, келиңиз. Сизди байке биз биринчи күнү мына бүгүн көрүп атабыз. Мен сизге калп айтпайм. Мен Сокулук районунун начальниги болчумун буга чейин. Баарын билем, баарын тааныйм бул жерде. Сиз жаңы киши болуп атасыз. Возможно, сиздин сугат күнүңүз бүгүн келгендир. Сиз тура жөнүңүз да. Мен баарыңарды таанып, билип, баарыңарды билем. Анан бул Жыргал бирлик бекчиске мынакей эл жамаат претензия берсе, ушул жерден претензия берсин. Жаңы эле айтып атышат. Жыргал бирлик бекчиске эч кандай претензия жок. Сууну калыс бөлүп берип атат деп. Анан Нижнийчүүнүн очерети бүгүн болуп атат. Жыргал билбейч. Азыр аларчадан сууну салдыкпы? Ошону калыс кылып туруп, Нижнийчүүгө ошону карап бериңиз. Болду. Мурдагы четтен Жалып койдусаңы, канека, жалып айтып атат. Кече келтирген элдин алдына чыгып. Каласаң сууң жаап коем, каласаң озуң жаап коем деп атат. Бул кандай түшүнсө болот? Эми анда ачуулук алдырып. Ачуулук алдырып, кечирим сурап берем. Айтканым чын аны. Эми андай сөзгө жеткирсеңер керек да. Ошо аргандай болот. бизге бербейт койсун. Жок, эми Эмнеге бербейбиз сууну? Силердин положенный суу бар. Водопровод бар да. 4 күн 4 кубтан агып аткан суу бүгүн түнү 1 кубка түшүп калган да. 1 куб эмес, 1,5 куб агып атат силердики. Азыр аларчадан суу салып атат. 1,5 куб башыда болушу мүмкүн. Сиз тура жүрсөңүз, бул орто токой чоң кеминге тиешеси жок. Биз аларчадан салып атат. Аякта район бар, Аламидский район бар, Сокулский район бар. Аякта да эл бар. Аякта да ушундай киши чогулуп, аларга тура түшүндүрдүк. Туугандар, тура түшүнгүлө. Силердин сууңарды алып туралы. Тияка жардамга салып туралы деп. Эми баягы бар сууну бербей жатсак бир жөн. Колдон келишинче по мере возможности сууну контролдойлу. Макул деп берди алар. Коштан ачка болсо бир жака ун бересиң да, бербей койбойсуң да. Ошентип карап контролдоп берели деп айтты алар да. Макул. Элдер суарып алсын. Дыйканчылык менен баягы багбанчылык менен заниматься эткен элдер биз берели суубузду деп алар макулдугун берди. Буга да рахмат деш керек азыр. Бизге Аламидин менен Сокулукка бөлүнүп аткан жер бар го. Азыр Магалтан. Ооба. Ошо жерде Аламидин азыр канча кетип атат бизге? Аламидин аябай аз кетип атат суу азыр. Ошону барып көрсөк болобу, болбойбу? Өздөг келди окшойт. Көрө бериңер, пожалуйста, мынакей. Барып азыр жеринен барып көрөлүчү болуп барып. Кеттик, барабыз, көрөбүз. Ушундай даана сугат учуруна келгенде анан мындай бөлүштүрүп антимитип каласыңар буга чейин. Буга чейин бөлүштүрүү иштери болуп аткан. Сиз туура айтып атасыз. Буга чейин бөлүштүрүү иши болуп аткан. Буга чейин примерно июнь айында ушул жерге, дал ушул жерге чогулганбыз. Сокулук району, Аламидский район баары чогулганбыз, билесиздер да. Чогулганда биз 8-700 Сокулуский районго кармап бергенбиз анда. Андан кийин акыркы жолу 20 күн мурун, 24 күн мурунго дейм. Жаңы жердин аркасына ошол жерге чогулганбыз. Чогулганда ал жерде ушул эле эл сууну 5 куб кармап бергиле 10 сутка деп. 10 сутка эмес, 18 сутка кармадык. Мына акыркы 3-4 күндө, то есть ички водопровод Нижнийчүү, Камышановка, жаңы жер, жаңы пакта водопровод, ички водопровод кылып аткан жерден Нижнийчүүгө очерет келгенде, ошол Нижнийчүүнүн суусу 1,5 куб болуп калды. Азыр бул чоң кемин орто токойдун суусу түшкөндүгүнүн залакасы болуп атат да. Андан сырткары эми азыр аларчанын суусун биз подпиткага аларча туугандардан сурап туруп салып атабыз үстүнө. Кудай буйруса суу көтөрүлөт. Бирок точный куб сууну айта албайбыз. Мурун точный куб сууну кармап берип атканбыз да. Мындай да прогноз болуп мындай жазында, кышында даярданбайсыңарбы ушу жакшы суатка? Ал даярдык болуп жүргөн. Эми даярдык болуп эле жүргөн да. Бул эми Маловодья, Кыргызстан боюнча болуп атат да. Не только Сокулуский район, Аламидский райондо. Кыргызстан боюнча болуп атат бул. Мындай чечеличи азыр. Кой тургула. Чечейланда местный жерге барганда, аралашкандычы, силер өзүңөр баргыла дагы, могу жок күндөр суунун водопроводко кичине кошулуп, жардам өзүңөр чечиле дебей, барып жардамдашпай, калган тарасынан Аламидини көрсө, Аламидини көрөлү, бере турбай. О, кет анда, якын тарайлы анда жибербей. Мен Аламидиге суу чыгып бир сөз берели. Аты жөнүм Жумалей Сүйөрбек, Чүйө болуп аткоздон ошо структурный подразделение окуп, бир участканын ошо ат башы каналдын башчысы болом. Азыркы күндө абал мындай. Бизден негизги жанагы основной источник коет, Чумуш плотинасында. Бул чыныгы межгосударственный вододеление дейт. Бул чоң водоузел. Азыркы учурда биздин основной подпитка берип турган Рустовой водохранилище 75 миллиондук суу биз иштеттик быйыл.
Суу жок эмес. Эгерде суу жок десе бул туура эмес. Былтыркыга караганда 2020-жылга караганда салыштырмалуу 30%га быйыл суунун көлөмүбүз көп бердик. Эмне себептен дейт, мына дыйкандар көбү түшүнбөстүктөн ар кандай өйдө төмөн сөз болуп атат. Суу жок эмес, суу болгон. Албетте кургакчылык бар таасир этип атат. Жалаң чөйрөн эмес, Кыргызстан боюнча. Мына менин начальнигим, менде чырмай кайталып кетейин. Жалпы именно от башы системаны караганда салыштырмалуу суу быйыл 30% кайталап койду, 30% көп бердик. Бул эмне себептен суу аздап атат? Мунун причинасы биринчиден табигый дефицит кургакчылыктын несинен, экинчи проблема бул айыл өкмөткө өткөндө биз катуу сөз айтканбыз. Жанагы кайрак жерлерге насосторду коюп атпайбы? Насосторду мына айыл өкмөттөр ошол жерде болсо, ошого тез арада аралаш керек. Кайрак жерлерге суу бербеш керек биринчиден. Анан кийин ошо внутренний оборот деген бул аргасынан айла жоктугунан бул кезек менен аз суу менен суарылбайт. Ошон үчүн райондун ичинде мына жаңы жер айыл өкмөтү, жаңы паркта 4 айыл өкмөт ич эмесинде арасында жанагы кезек менен сугарга водоборот токот. Ошону туура колдонбосо, албетте ушундай чыр чатактар боло берет. Бар сууну дагы бөлүшө албайсыңар. Ошо аз сууну үнөмдүү бир профессионалдуу колдонсоңор, урушпай талашпай, ошо азды көп кылыш керек азыркы учурда. Башка 5 куб, 10 куб суу берет деген азыр алыспы, себеби андай мүмкүнчүлүк жок, андай запас жок. Ошондуктан азыр мына шеф айткандай 5-6 куб азыр мен эмеден келатып, каналдан көрдүм. Биздин суу сактагачка суу көлөмүнө толтуруп атабыз. Эртең болбосо бүрсү күнү себеби эмне үчүн узу чоп калды? Түндө саат 23-тө суу толук камды бүттү. Алга чейин 4,5, 5,5 кече мурда күнү чоң жыйын болду. 400 чек биз Сокулукка берип атканбыз. Азыркы учурда суу 3-100 бар. Бирок бул суу калдыгы суу. Түштөн кийин алда азаят. Ошон үчүн алга да макул болуш керек. Мен алдын ала маалымат туура беришим керек. Эмне үчүн мына булар келгенде жетекчилерге 3 болуп калды, түштөн кийин 2,5 болуп калды, сөз болбош керек. Эгерде азыр туруктуу суу бизге чоң суу сактагычка келип турса, тынымсыз, биз ошону Аламидин менен Сокулукка жердин аянтына жараша жана проценттик вододеление дейт. 39-61% менен муну бөлүп берип келгенбиз ушул күнгө чейин. Ошол эрежеде кармашуу биз милдеттүүбүз. Эгерде агандай сөз болуп атат, Аламид район көп болуп атат деп, ошо комиссия түзүлүп, ушул облготкоздун, райондун администрациясын келип, мен менен чогуу барып, ошону ачык айкын болуш керек, жашыруун эчтеке болбош керек. Ошон үчүн ушундай кырдаалда биз колдон келишинче ишибизди аткарып атабыз. Эртең буюрса ушул сууну көлөмүн кечеки 4 куб деген 4-200ге чейин биз мындай аракеттенебиз, ошого жеткирип берүүгө милдеттенебиз. Түнү менен суу толтурат. Мына 24 саат акса, ошо суу жанагы эмедет аккумуляция дейт, аккумулировать кылып туруп, чогултуп туруп, көбөйгөндө ошону биз кечекидей мына 3 куб берип атканбыз. 3 куб берип аткан, 3-200 кече. Ошону ордуна коюп берүүгө биз аракеттенебиз. Ошондой азыркы учурда. Эми уктуңар, Ошол суу очеретиңиздер келгенде азыр 4 күндө өтүп кетет, 10-жи күнү очеретчи. Ошону жерге суу келгенде пахта жакка өтүп кетет, туурабы? Азыр биздин балдарды аралашат. Дагы 10 күндөн кийин келет, аралашат өтпөй. Азыр өзү келип болсо башкалар келсе. Мурда киришчи эмеспиз. Азыр жерине баралы, барып Сокулук районду, Аламидин районго канча суу чыгып атат, барып Русловойду барып көрөлү чогуу. Барып жеринен калган сөздү ошол жерден сүйлөшөлү. Хорошо, ошондой барганда. По мере возможности баарын коебуз. Карасын егиндеги азыр болгарскийлер кургада ошол жерден насос коюп, элге болсо бергиле, ошол жер урожай куткарып калганга. Ал судан барганча ал суда агыда суу. Алганга аны жергиликтүү айыл өкмөт, ошо АВПлар, райводкоздор ошолор чечкиле. Азыр бул аянта бул маселени бул кишиге суу бер деген эртең биз жоопкерчилик алышыбыз керек. Жок, мисалы үчүн ошого шартпы? Ошого муктажсыңар, ошого. Биздин келген максаты биринчи ошол өкмөттүн деңгээлде чечип берсин. Азыр пограничтен киргизди азыр. Суу агыда. Жана да айттым, Сүйөрбек Станич болуп азыр жеринен барып көрөбүз. Заодно көрүп туруп анан ошол жерден чечим кылабыз. Ошол жактан көрсөтүңүз, анан чечим. Анда кеттик анда тарайлы. Жактан жеринен көрөлү анда. Ошо карайлы. Бизге бир сурообуз бар эле. Мен эчтеке бере албайм азыр. Эчтеке айта албайм. Сизде айтып атышпайбы, сууну тегиз бөлүп бербей атат? Тегиз бөлбөй эле суунун көлөмү аз болгондон ошол бүгүн кечеги күнгө караганда бүгүн 1 куб 200 азайып кетти суучу. Азайган сайын элдин эмесине жетпей атат. Анан ал элди туура түшүнүшү болот. Крайний киши болуш керек да. Аякта начальник участкасы мен болгондон кийин бүт аяктын баары мага тийип атат да. Кече күнү 4 куб болчу бул убакта. Бүгүн 2,8 болуп калды. 1 куб 200 азайып кетти.
водоборот деген бар бизечи. 1,5 куб деп атышпайбы азыр? 1,5 эмес. Мен эми ситуацияны көбүрөөк билем го. Эл деген эми бирөө 3 куб дей берет, бирөө 2 дей берет. Мен точно ситуацияны билем. Кечээ 4 куб болчу, бүгүн 2,8 болуп калды. Немечи байке, 1 айылга келгенде суу бар болуп калат дагы калган. Жок, водоборот бизде азыр график түзгөнбүз. Аякта 3 айыл өкмөт менен график түзгөнбүз. 4 күнөн беребиз. 4 күн бир эме алат, 4 күн бир канал алат, ушинтип анан алмашып келип бүгүнкү күнү бир каналга берген водобороту күнөө түшкөндө суу азайып кетип атпайбы? Эми жана түшүндүрбөдү чоңдорчу, үстүнөн диги эмеден сайдан келип аткан суу болчу депчи. Ал сайдан суу бүгүн келбей калган. Водопроводчуда суу теппей калган. Ошон үчүн объему түшүп кетти. 1 кубка түшкөндө эле уже элге ал 1 куб деген чоң эле сууда 100 литр эмес да. Аны туура түшүнүш керек. Просто элдин арасында эми кээ бир туура эмес информация бергендер бар. Анда эле элдин сөздүн туура түшүнүш керек, бирок данный момент кыйын болуп турат да ситуация. Жыргалбек Бакиров. Должность? Начальник участка. Кайсы участканыкы? Атбашинский. Атбашинский.